Референдумду дайындоо боюнча мыйзам долбоору менен Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна экинчи окууда добуш берилди. Талаш жараткан документке эл өкүлдөрүнүн 90-у макулдугун берип, 14-ü каршы болду. Кененирээк алдыдагы сюжетте сөз болот. Жамалдиновдун жана Жакупованын, Абдуллаевдин сунуштары четке кагуу. Бакыт Төрөбаев кесиптештерин процедураны бузбоого чакырды. Анткени баш мыйзамдын 114 беренесинде Конституцияга өзгөртүү киргизүү мыйзам менен референдумга чыгары жазылган. Учурда болсо мыйзам долбоору менен бара жатат. Мына ошол мыйзам долбоорду Конституция боюнча ага мыйзам статусун берип, мыйзам статус бергенден кийин, анан кийин ошол мыйзамды биз референдумга коюп, референдум дайындоо жөнүндө биз мыйзам кабыл алыш керекпиз. Мына ошондой болуш керек бул тартип боюнча. Эгерде биз андай кылбасак, анда эртең биз мыйзам бузуу жол менен бардык деп, эртеңки 7-чи созуктагы парламентте, 8-чи созуктагы парламенттин депутаттары бизге бир сөз айтып калышы мүмкүн. Баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө негизгиси өкмөт башчынын укуктарын кеңейтүү каралууда. Бирок азыр иштеп жаткан Конституцияда парламент жылына бир ирет өкмөткө ишеним көрсөтпөө укугуна ээ болсо, жаңы өзгөртүүдө 2ден көп деп жазылган. Силер бирөө болбой туруп 2 деп сунуштап, анан ошол парламентаризмди күчөтөт, ошол премьерди күчөтөт деп жөн эле баш оорутуп атасыңар да. Аны негиздебейсиңерби? Эмнеге биринин ордуна 2 кылып атканыңарды? Бул деле принципиалдуу менимче баягы маселе эмес. Болуп калса ошондой болушу мүмкүн. Болбосо болбой эле койсун. Эгерде өкмөттү күчөтүп атсак, премьер-министрдин ыйгарым укуктарын күчөтүп атсак, анда эмне үчүн ошол ыйгарым укуктар 1-декабрь 2017-жылдан баштап күчүнө кирет деп атабыз. Эмне үчүн биз 1 жыл күтөлү деп атабыз. Мени ушул суроо кызыктырат да. Анда кабыл алгандан кийин эле бүтүрбөйлүбү анда. Бербейлүү өкмөттүн башчысына бийликтин баарын тең. Жок, 1 жыл деп атасыңар. 1 жылдан кийин баары түшүнүп турабыз да. Президенттин ыйгарым укугу 1-декабрь 2017-жылы бүтөт. Эми азыр мен ойлойм, ошол биз курамын түзгөн, структурасын бекиткен өкмөт иштеп атат. Бул жерде дагы андан бөлөк да беренелер бар. 17 жылдын аягынан башта ишке кире турган. Ошон үчүн эми бүгүн ушул Конституция менен иштеп туралы деген ой болчу. Анан дагы бир суроо. Эмне үчүн президент өзүнүн милдетин аткара албай калса, ошол эле күнү төрага да ооруп калат. Ошол эле күнү премьер-министр да ооруп калат. Анан милдетин аткаруучу адамга президенттин ыйгарым укуктарын аткарууга мүмкүнчүлүк беребиз. Ал эми жанагындай президенттин ордуна ким президенттик баягы убактылуу милдетин аткарат. Бул жерде эгерде спикер болобу, премьер-министр болобу, алар дагы шайлоого барабыз деши мүмкүн. Шайлоого кетип кала турбаса, кимге калыш керек милдетти аткаруу? Биздин жогорку кеңештин төрагасы эмне үчүн ал президенттикке бара албайт? Эмне үчүн бара албайт? Ал деле адам, ал деле Кыргыз Республикасынын жараны. Анда биз дагы сунуш киргизгенбиз. Анда эгерде төрага бара албаса, анда төрага дагы барбасын, премьер-министр дагы барбасын. Өкө тең барбасын. Ошондо анда таза шайлоо акыкаттылыктын негизинде болот. Бабанов киргизилип жаткан өзгөртүүлөр аны ынандырбай турганын, бирок мамлекеттин өнүгүшү үчүн колдоп жатканын айтты. Бул өзгөрүүлөр эмне себептен мен айтып атам? Парламентаризмге бирке болсо бир кадам деп. Себеп дегенде премьер-министрдин укугу күчөп атат. Ошол себептен айтып атабыз. Мына кесиптештерибиздин арасынан бирөө премьер-министр болсо мандатын тапшырбай депутаттар менен тыгыз иштесин деп атабыз. Башка депутаттардын айтуусунда жаңы өзгөртүүдө парламенттин ролу күчөгөн жок. Тескерисинче депутаттардын укуктары чектелип жатат. Мисалга, коалициядан фракция чыга турган болсо, өкмөт башчы андагы депутаттардын 3дөн 1-ин макулдугу менен эле биримдикти буза алат. Прокуратурадан тергөөнү алып салууда туура эмес экенин Төрөбаев белгилеп, социал-демократтарды шашпоого үндөдү. Бирбол фракциясынын депутаты Чолпон Жакупова депутаттарды жоопкерчиликке чакырды. Я не являюсь ярым фанатом действующей Конституции. Мен учурдагы Конституциянын фанаты эмесмин. Анткени кемчиликтер абдан көп болчу. Логика боюнча аны өзгөртүүнү колдошум керек эле. Бирок мен өзгөртүүлөрдү колдой албайм. Анткени жаңы өзгөртүүлөр андан да жаман болууда.
Өзгөртүүлөр кетсе жоопкерчилик биздин моюнга илинет. Албетте маселени эл чечет. Мен болгону элди эскерттим. Суроо Иса Шишенкулович менен Өмүрөк Токтогуловичка. Сер айткандай болуп өзгөртүү кирип, бирок 1-2 жылда кыргыздарды өнүктүрбөй кайра өксүк алып келсе, жакшылык эмес, жамандык алып келсе, парламентаризмди өнүктүрбөй кыскартса, силер анда өзүңөр иллюстрация кылып, чоң саясаттан кетүүгө даярсыңарбы? Саясатта жигитчилик деген бар. Ал партиялуулуктан, фракциядан бийигирээк турат. Бирөөгө мындай күнөөгө коердо сиз эми тажрыйбалуу адамсыз, сиз жакшы билесиз. Биринчиден конституцияны жакшы мыйзамды жасаш бул биринчи эле кадам. Кайсы адам өкмөттүн башчысы болот? Ошого карата иш болот. Эгерде мамлекетке ошондой эле күйсөңөр, эмне үчүн жанагындай беремнелерин тактап атканда, ошону коомчулук жалпы талкуулап атканда эмне үчүн сурушта айткан жоксуңар? Конституциянын демилгечилери өзгөртүүдө да кемчиликтер бар экенин аны кабыл алган соң 2020-жылга жаңы баш мыйзамды кенен талкуулап кабыл алууга болорун белгилешти. Бурулай Сурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.